Акыркы жылдары, айрыкча акыркы айылдарда биздин коомубузда эң өкүнүчтүү бир окуялар орун таап атат да. Бул кичинекей наристелерди өздөрүнүн аталары зордуктап, зомбулук кылгандар учурлар көбөйүп атат. Бул эмненин белгиси? Бул коомдо адамдын ак сезимде кыйшык өзгөрүүлөр болгондун белгиси да. Ошол себептен мен талкуу болуп атканда үй бүлөлүк зомбулукта мыйзам өзгөрүү болгондо мен сунуштадым. Ушул өлүм жазаны кайтаруу маселесине ойлонуп чыккыла, сунуштагыла. Быйылдан баштап биз конституцияга өзгөртүү киргизсек толук укугубуз бар. Эмне себептен ойлоп атам? Мына мага каршы чыгып өлүм жаза көпчүлгөндө дүйнөдө колдонбойт дейт. Бирок ошол эле Америка Кошмо Штатта колдонот. Көптөгөн мамлекеттерде бул чара колдонот. Бул эң акыркы, сөз чын айтканда бул жакшы эмес кадам, бирок айла жоктон ошого барыш керек. Мисалы үчүн коррупцияны, жанагы адамдын жашоосун, өмүрүн кыскартуу, жаш балдар, наристелерди зомбулук, зордуктаган учурларда катуу чара колдонбосок, адилетсиздик болот да. Себеби ошол кылмышкерлерди мамлекет камакка алып барып, аларга күн сайын тамак берип, коргоп, тескерисинче кандай ден соолугун сактап жүрөт да. Мен ойлоп атам, бул адилеттүү эмес. Ошол себептен мен ушул маселени талкуу максаты менен берип атам да. Албетте бизде Батыш Европада эл аралык институттар буга каршы чыгышы мүмкүн. Эми алардын деле негиздөөлөрүндө себеп бар. Мен аларды түшүнөм. Бирок мен ойлоп атам, биз бүгүнкү күндө ушул мораторий киргизип туруп, өлүм жазаны алып тастаганыбыз шашып кеткендей көрүнүп атат да. Себеби адам коому адам жасаган кадамдарды айбанда жасабайт да. Ошондуктан башка жолду мен көрбөй атам да. Себептен ушул сунуш талкуу катары бердим да.